2010 жылы мэрияга жер арендага алып бизнес кылып иштегенге заявление жазганбыз. Ошол заявлениянын аркасынан тендер өткөрүлгөн. Тендерге бир ондой фирма катышып, анын ичинде мен да как частный лицо болуп катышкам. Ошо тендерди утуп алгандан кийин 1-2 жылдан кийин эле аябай тоскоолдуктар болду базарыбызда. Биздин жакын эле таанышыбыз Үрсалиев Мукаш базарыбызга келип, рейдерство менен базарыбызды басып алышкан. Ошо менен жүрдүк. Канча президент келди, кетти, акыйкатка жеткен жокпуз. Садыр Нуркожоевич келгенде мен сүйлөп чыктым, жардамыбызды сураганга. Ошол жылдан баштап иш ордунан козголо баштады. Ошол жылдары мына бүгүнкү күнгө чейин аябагандай кыйынчылыктарды көрдүк. Мамлекетибизде иштеген кишилерди көрдүк, элибизди көрдүк. Ушунчалык башыбыздан жаман кыйынчылыктарды өткөрдүк. Бирок баары деле жүрөктө бир сезим болуп атты. Ушул акыйкат акырында келет, ушу акыйкатка жетебиз деп, мына бүгүнкү күнү акыйкатка жетип отурабыз. Ишибизди алдыга жылдырып, акыйкат менен чечип бергенине аябай ыраазычылык билдирем мен. Өкмөтүбүзгө рахмат, президентибизге рахмат, Ташиев агабызга рахмат. Базарыбызды алдык. Кыйынчылыктар эми артта калды. Биз ушу агайыбыз балабыздын тренери болот агай. Бизге ушу 21-жылы келип ушундай болгон, жардам бере аласыңбы дегенден келе бир обращение кылалы деп видео кылганбыз. Президентке кайрылганбыз. Андан бери ошол сотто документация менен чуркап ар кимге кайрылып жүрдүк. Анан бүгүнкү күндө ошол Камчыбек Кыдышаевичке үнүбүз жетип, Камчыбек Кыдышаевичтин күчтүүлүгү менен, эркиндүүлүгү менен, чечкиндүүлүгү менен ушундай акыйкатка жеттик. Ушул бийлик келгени чындыкка жетип, бүгүнкү күндө мына базары агайдын өзүнүн колуна келип түштү. Өз ыктыяры менен өткөрүп берди базарды. Бирок 10 жыл иштетти базарды. 10 жылдын ичинде агайлар кайрылбаган жерине, болгон жерге кайрылган. Мурунку бийликтин болгон президентке чейин кирген жардамчылар аркылуу. 4 президентке тең кирип ушул вопрос көтөрүлгөн, бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Себеби ал киши ошо базардын аркасынан бир топ байып, ар кимге жанагындай акчаларды сунуштап эле биздин ишти жылдырып эле жаап, даже биздин делону булар көтөргөн да эмес, эч кандай тергеген да эмес. Бир күнү прокуратура Свердловский прокуратурада болуп калат, бир күнү УУДда болот, бир күнү Свердловский РОУДга алып келет делобузду. Ушинтип айланып эле биздин ишти эч ким караган эмес. Бирок Кудайга шүгүр, мына ушул бийлик келгени биз адилеттүүлүккө, биз эле эмес, негизи эле жалпы кыргыз элинин арасында ушу адилеттүүлүккө жеткен көп жарандар бар азыр. Ушул бийлик келгени жетти да. Себеби мурунку бийликте бүт жана акча менен, коррупция менен эле биздин агайлар кордоп келген да. Кордоп келип, мына ушу 4 жылдан бери чуркадык. 4 жылдан кийин бүгүн жакшы күндүн бири болуп, агайга өз базарын ГКМ аркылуу келди. ГКМнын кызматкерлери ушундай катуу ишти жасап беришти. Кудайым ошолорго ыраазы болсун, иштерине ийгилик. Деги эле Кыргызстанда азыр ГКМ жакшы иштерди кылып, мамлекетке, казынага көп акча түшүрүп аткан өзүбүз күбө болуп атабыз. Мындан ары да ушундай таза, чын иштеп, элдин көйгөйүн чечип берүүңөргө, ушундай жакшылыктарга күбө болуп жүргөнүңүздөргө чоң ыраазычылык.